Мен көрүп турмун. Eski bana şokolan şokolan ünü var ayla. Кече күнү жеңемди Бишкекке салам деп кетпедиңиз? Çimadanlardı. Жанымда Дастан Русланов, да ошол бул ирет жер улак боюнча курама командага кирди. Айтсаң Дастан, бул ирет мына жер улакка кошулдуң. Бул кандай өсүштүн белгиси деп ойлойсуңбу? Анан өзүң кайсыл жакка кошулайын дедің эле негизи? Биринчиден ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бул ирет Кудайым берсе 2026 жылғы көчмөндөр оюндарына жер улак курама командасына кошулдук. Состав түзүлүп атканда эле ушул чалышып калды. Жетекчилик жамааттан. Мен каягына керегим тие турган болсо ошол жака ойнойюн деп тургам. Ошол анан ушу көкбөр жер улак жаатына кошуптур. Отказ кылган жокмун. Ошол жетекчилик жамаат тренерлер керек деп чакырыптыр. Келдик. Дагы бир жаш улакчы кураманын Исхак Бекболот уулу. Исхак, бул ирет даярдык кайсыл убакыттан бери болуп жатат? Качан чогулдуңар эң биринчи күн? Ассаламу алейкум биринчиден. Биз бул жерге чогулганыбыз июнда чогулду окшойт. Адашпасам 2 айдай болуп калды. Ошондон бери эле ушул жердебиз. 2 ай болуп калды. Ушул жерде күнү өтүп атат. Даярданып атабыз. Буга чейинки мына 2024 Астанага да баргансың. Айырмачылык кандай болуп жатат даярдык? Эми бул көчмөндөр оюнуна даярдык негизинде мыкты деңгээлде болот го дейм. 2024-жылы Астанага барарда ошол мезгилде ошондо да мыкты болгон. Азыр эми өзүбүздө болот. Өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн намыбызды коргоп калалы деп жакшы деңгээлде даярданып атабыз. Эми экөөнү салыштыра кетсек, сбор ушул азыркы сбор мен жеке өзүм оюнум. Могу сбор мыкты болуп атабы десем болот. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Мисалы күн тартибин айтып кетсеңер, бир күн. Күн тартиби бул көкбөрдө сбор өткөндө баары эле бирдей болот. Эртең менен турат эмнесиң, кечинде тренировка кыласың, жалга барасың. Эми мындайча айтканда, балдар менен баарыбыз мындай жакшы аралашып, ушундай болот, жакшы маанайда өтүп атат сбор. Эми былтыр же мен башында 2 жак команда мындай болуп сбор анча эмес болуп калганбы?